Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле абакта отурган бир канча адамдарды көрөбүз. Көпчүлүгү эки адамды отургузуп алып эле коркутуп, үркүтүүгө алып, сурактарды берип жатышкан. Көрсө сөз наркотикалык заттар жөнүндө болуп жаткан болуп, бизден ким наркотикалык заттарды уурдады деп сурай беришет. Анда Тейлор деген адам аларга: "Мен силердин ар дайымкы кардарыңармын го. Кантип эле уурдамак эле, мен андай кылбайм" деп айтат. Көрсө наркотикалык затты Тейлор менен бир бөлмөдө отурган адам уурдаган болуп чыгып, аны билип калган көпчүлүк дароо эле аны катуу ур-токмокко ала башташат. Аягында бирөөсү аны сыналгы менен башка чаап, биротоло эсин оодарып салды. Тейлор болсо бул түрмөдө көптөн бери отурган, бирок эч кимге деле зыяны жок адам болчу. Бир гана жаман жери наркотикалык заттарды колдонуп күнүн өткөрөт. Анан да ал ар дайым Газ жана Пол деген эки авторитет адамдын чачтарын тегиздеп берип, акысына бир аз наркотикалык заттарды алчу. Албетте алар аз береби, көп береби Тейлор аларга каяша да айта албайт. Өзү да көп сүйлөбөгөн, ар ким менен көп сүйлөшүп кете бербеген адам болчу. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде эле аны юристке чакырып калышат. Тейлор ал жака келгенде юрист: "Ага, сиз жакында мөөнөтүңүздөн эрте бошотулушуңуз мүмкүн. Анткени түрмө толуп калып, кошумча орундар керек болуп жатат. Биз сизди байкоого алып жүрөбүз. Байкашыбызча, сиз айлана чөйрөгө, коомго зыяныңыз деле жок. Ошондуктан эгер кылык жоруктарыңыз дагы эле ушундай жакшы болуп турса, биз сизди кое беребиз" деп айтат. Ошондон кийин Тейлор ашканадагы ага берилген тапшырмаларды аткарып жатып, "Чындап эле мен түрмөдөн чыкканы жатамбы" деп бир тарабынан ишенбей, бир тарабынан сүйүнө баштайт. Ал дароо эле сүйлөшкөн кызына телефон чалмакчы болуп, бирок мындай номер жок деп койгондуктан такыр эле байланыша албай койду. Ошентип күндөр өтүп, түрмөнүн жашоосу дагы адаттагыдай эле өтүп жатты. Тейлордун жанындагы адамдын башын жанчып салышкандыктан күндөрдүн биринде кароолчу анын бөлмөсүнө Ди деген адамды алып келип киргизет. Ди өзү менен бирге бир канча нерселерди алып келген болуп, ар кандай сүрөттөр, бут кийим, сыналгы жана башка. Кыскача айтканда, башка түрмөкечтерде жок нерселер анда бар болчу. Ошондуктан ал кээ бир буюмдарын сатып ар ким менен соодалаша да баштайт. Ошол эле күнү анын бөлмөсүнө бир адам кирип келсе, Ди дароо эле ага кол салып, бетин тилип жиберип: "Мен сени Бич Грим бандасынан көргөнмүн, экинчи бул бөлмөгө жолоочу болбогун" деп кубалап жиберет. Көрсө Ди жөнөкөй эмес кылмыштуу дүйнөдөн келген адамбы айтор. Анда наркотикалык заттар дагы бар болуп чыгып, түрмөдөгүлөргө сата баштайт. Албетте Тейлор дароо эле аны менен сүйлөшүп дос болуп кеткиси келген жок. Бирок Ди Тейлорго өзүнүн харизмасын көрсөтүп эле Тейлорду өзүнө тартканга аракет кылып, буюмдары жана наркотикалык заттары менен бөлүшө баштайт. Кийинки күнү Тейлор бактыга жараша сүйлөшкөн кызы менен байланышка чыкканга мүмкүн болот. Бирок ал кыз Тейлорду эч ак эле унутуп, түрмөдө жаткан наркоман деп айтып, Тейлор менен такыр эле сүйлөшкүсү келбей коет. Биз ошондо Тейлордун ал кыздан баласы бар экенин түшүнөбүз. Тейлордун түрмөдө отурганына 13 жыл болгондуктан, бул кезде Тейлордун баласы деле чоңоюп, өспүрүм куракка келип калган болчу. Айта кете турчу нерсе достор, Т-банк Россиядагы чет өлкөлүктөр үчүн эң мыкты банк катары таанылды. Банкта чынында Кыргызстандан Россияга келип иштеген жана жашаган адамдар кандай көйгөйлөргө туш болуп жатканын түшүнүшөт. Мисалы, Т-банк жакында чет өлкөлүктөр арасында сурамжылоо жүргүзүп, аларга Black дебеттик картасынын дизайнын өздөрү тандоону сунуштады. Натыйжада төлөм учурунда күйүп турган диоддору бар ушундай кооз карталардын коллекциясы пайда болду. Т-банктын Black дебеттик картасын алуу үчүн Россиянын жарандыгы же телефон номери талап кылынбайт. Бул жөн гана пайдалуу жана кооз карта эмес, ошондой эле чет өлкөлүктөр үчүн түзүлгөн бүтүндөй экосистеманы пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, сиз Россияга келдиңиз. Бул жерде мыйзамдуу түрдө жашоо, иштөө жана байланышты колдонуу үчүн биометрикалык маалыматтарды тапшырышыңыз керек. Адатта бул үчүн атайын борборго барып, кезекте туруп көп кагаздарды толтуруу зарыл. Бирок Т-банктын Black дебеттик картасы барлар үчүн бул оңой. Эгерде сиз Т-банктан сим-карта алсаңыз, анда өкүл сизге акысыз келип, бардык керектүү документтерди толтурууга жардам берет. Мамлекеттик кызматтарда каттайт жана биометрияны алат. Ошентип сиз убакытты үнөмдөп, баарын сизге ыңгайлуу жерде бир жолугушууда жасайсыз. Сиз Россияда иштеп Кыргызстанга туугандарыңызга өзгөлтүксүз акча жөнөтүп турган болсоңуз, муну Т-банктын тиркемеси аркылуу ыңгайлуу, тез, дароо, улуттук валютада жана комиссиясыз жасоого болот. Ошондой эле чет өлкөлүктөр дебеттик картасына Pro жазылуусун кошуп алса, аны колдонуу мындан да пайдалуу болот. Сиз мобилдик байланышты акысыз колдоносуз. Акчаны көбөйтүлгөн лимит менен которо аласыз жана топтолмо эсепте акча сактаганыңыз үчүн банк сизге жогорулатылган пайыз төлөп берет. Black картасын активдүү колдонгон чет өлкөлүктөр үчүн кредиттик картаны алуу ыктымалдыгы жогорулайт. Банктын тиркемеси жана кардарларды колдоо кызматы бир нече тилде күнү-түнү дем алышсыз жана бардыгына жеткиликтүү. Сүйлөшүүдөн кийин Тейлордун көңүлү чөгүп калдыбы айтор.
Түндө ойгонуп алып дагы наркотикалык заттарды колдонуп жатканын Ди байкап калат да. Ашыкча колдонуп алсаң өлүп калышың мүмкүн деп эскертет. Диде телефону да бар болгондуктан эртеси күнү Тайлерге анын сырттагы достору канчалык жиндилер экендигин көрсөтүп, ар кандай ууртокмок уруш мушташтарды кылып жүргөндөрүн көрсөтөт. Анан да ал телефонун Тайлер менен бөлүшүп, сүйлөшкөн кызың жана балаң менен байланышка чыгып турсаң болот. Бирок бир нерсени билип кой, телефонду алдырып жиберип же бир нерсе кылып койсоң башың менен жооп бересиң деп айтат. Анда Тайлер издештирип отуруп баласынын Instagram баракчасын таап алып, эмне кылсам деп ойлонуп отуруп акыры баласына жазууну чечет. Эртеси күнү ал адатынча терезеге туруп алып чылымын чегип жатса, маңдайына наркотик ташыган дрон келип алып эле кетпей туруп алат. Анда Тайлер аргасыздан башкалардын көңүлүн бурдурбайын деп, дрондо илинип турган наркотикалык затты тездик менен ала коет. Көрсө ал заттар Дийники болуп чыгып, Тайлер мени байкап калышкан жокпу деп эле сарсанаа боло баштаса, Ди аны тынчтандырып наркотикалык зат берип коет. Ошентип Дийнин заттары түрмөкечтердин көпчүлүгүнө тарап жете баштап, мындайча айтканда бул Дийнин бизнесине айланып, бирок албетте мындай нерсе Газ менен Полго жакпайт. Сыягы алар өздөрүнүн авторитетин жоготуп алгандай сезип эле, жаңы келген Ди наркотикалык заттарды таратып жүрөт окшойт деп эле шектене башташат. Бир күнү Ди менен Тайлер телефон көрүп отурганда чоочун номер телефон чалып, Тайлер телефонду алганда ал баласы экендигин билет. Бирок экөө кыска эле сүйлөшүшүп телефондорун өчүрүштү. Андан кийин Ди түрмөгө эмне болуп түшкөндүгүн айтып берип, Тайлер дагы өзүнүн эмне болуп түшкөндүгүн айтып берет. Көрсө экөө тең булжаган наркотиктин айынан түшкөн болуп, Тайлер жөн эле наркотикалык заттарды жеткирген наркокурьер болгон болуп, бирок андан алган заттарды бир өспүрүм бала ашыкча колдонуп алып өлүп калган болот. Жыйынтыгында Тайлер билинип калып, ушинтип камалып кеткен. Ушинтип жөн жерден эле камалып кеткендигин айтып берсе, Ди ага кайрылып, сен балаң жашаган даректи айт, мен сенин балаңа сенин атыңан белек берип жиберем деп айтат. Эртеси Тайлер Газ менен Полдун бөлмөсүнө наркотик сурамыш болуп кирет. Анда Газ менен Пол Тайлерге сен эмне үчүн бизге көптөн бери кирбей калдың? Же эмне жаныңдагы адам наркотик сатып жатабы деп сурашса, Тайлер аларга эч нерсе билбейм деп айтып, мен керек болсо ал адам менен сүйлөшпөйм деле деп коет. Ошол эле күнү Тайлер менен Дийнин бөлмөсүн кароолчулар текшерүүгө алышып, бир кичинекей илинчек таап алышып, бирок эч кандай наркотикалык зат таппай коюшат. Алар кеткенден кийин Ди Тайлерди жанагы кичинекей илинчек үчүн күнөөлөп, бирок экинчи мындай ката кетирбе, бул жолкусу кечиримдүү деп айтат. Эртеси күнү болсо Ди Тайлерге бир видеону көрсөтөт. Көрсө Дийнин сырттагы достору Тайлердин баласына Тайлердин атынан бир бут кийимди алып барып белекке беришиптир. Аны көргөн Тайлер Диге рахматын айтып жатса, күтүлбөгөн жерден бөлмөгө Газ менен Пол кирип келишет да Диге кол сала башташат. Ди албетте каршылык көрсөтүп эч нерсе айтпай койсо, экөөлөп жатып аны эсин оодарып салышат. Андан соң алар бычак менен Тайлерди коркута башташып, кулак жагын кесип жиберип, наркотикалык заттар кайда деп коркутуп жатып айттырып алышат. Катылган жерден наркотикалык заттарды таап алышкан соң алар Тайлерге, сен эмне үчүн биз сураганда калп айтасың деп эле, аны аябай коркутушуп Дийни 2-3 жолу ууруп жибер деп айтышып, аргасы түгөнгөн Тайлер Дийни уургулап жатканда алар аны видеого түшүрүп алышат. Андан кийин дарыгер Тайлердин жарадар болгон кулагын даарылап берип, кароолчу болсо Тайлерге сенин бул түрмөдөн аман эсен чыгып кетишиңе болгону бир жумадай калды. Ошондуктан эч кандай жаман иштерге аралашпай тынч жүрө турсаң, эркиндикке чыгып жакшы жашоо баштайсың деп айтат. Андан кийин эле баласы Тайлерге чалып бут кийим үчүн рахматын айтат. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин Тайлер чачылып жаткан бөлмөгө кирип келип, Дийни болсо бул кезде ооруканага алып кетишкен болчу. Арадан бир канча күн өткөндөн кийин гана Ди кайтып келет. Тайлерден телефонун алып, жаракат алган жери дагы эле оорутуп жаткандыктан бир аз күч топтойн дедиби айтор 1-2 күн ойлонуп жүрдү. Андан кийин ал бөлмөсүнө бир адамды чакырып алып, мен Газ менен Полдон өч алгым келет, силер болсо мага жардам бересиңер деп сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Тайлер болсо унчукпай эле алардын сүйлөшкөнүн угуп отурат. Кийинчерээк Ди Тайлерди күтүлбөгөн жерден ортокмокко алып жиберет да, мен саган болгон жакшылыктарымды кылып жүрсөм, сен мени уруп жатканда бир да жардам кылып коеюн дебейсиң го деп күнөөлөйт. Анан да ал Тайлерге, сен ушул күнөөңдү жууп мага бир нерсе кылып бересиң деп коет. Андан кийин Тайлерди кайрадан юрист чакырып тиешелүү документтерди толтурушат. Бирок эң негизгиси Тайлер ошол түрмөдөн чыгуучу убакыт келгичекти эптеп чыдап турушу керек болуп турат. Анын корккон нерсеси Ди күнөөңдү жуйсуң деп наркотикалык заттардын ташталган жеринен алып келип берүүсүн тапшырган. Сейилдөөдө жүрүшкөндө асманда учуп жүргөн дрондон кандайдыр бир нерсе кулап түшүп, ушуну эле күтүп турган Тайлер аны ала калат да денесине катып ичкериге кирип жөнөйт. Бирок аны Пол жана Газ байкап калышкандыктан тосуп алышып эле коркута башташып, айласы кеткен Тайлер наркотикалык затты берейин деп калганда, Ди ушуну пландап койгонбу айтор арттан 1-2 адам менен келип алар менен мушташа баштайт. Тайлер ошол жерден бир бөлмөгө жашынып калып, Ди болсо Газ менен Полдон өчүн алдыбы айтор. Аягында кароолчулар Дийни ууртокмокко алып жатышып араң токтотушат. Ушундай окуядан кийин Газ менен Пол Диге түздөн-түз эле согуш жарыялаштыбы айтор. Ким Дийни өлтүрсө ага ушунча суммадагы акча беребиз деп Дийнин башына акча сайып коюшат. Анан да Тайлерге келип чачыбызды тегиздеп берип койчу деп айтышат. Бул күнү бейшемби болуп Тайлер эптеп бир күн чыдаса, жума күнү ал боштондукка чыкмак. Бирок Ди дагы бир нерсени пландап баштап,
Сен менин алдымда күнөөңдү жуушуң керек, ошондуктан мага ашканадан билгизбей бычак алып келип бересиң. Мен болсо газ менен Полду көтүүсүз жерден өлтүрөм. Ошондо гана алар жок болуп акча төлөп бербеген соң эч ким менин өлүмүмдү каалабай калат деп айтат. Албетте Тайлерде эч кандай тандоо жок болчу. Ошондуктан ал аргасыздан макул болуп, ашканада өзүнүн кезеги боюнча иштеп жүргөнүндө бир бычакты уурдап алат. Дал ушул кезде Ди бөлмөдө отуруп алып, баягы газ менен Пол тартып алган видеону көрүп жаткан. Ал жерде Тайлер эс үчүн билбей жаткан Дини ургулап жаткан болчу. Бир аздан соң эле Тайлер бөлмөгө кирип келет да Диге бычакты сунуп: "Мына эми биз тең болдук. Мен күнөөлөрүмдүн баарын жууп, сага айткандарыңды кылып бердим. Эми мени жайыма кой" десе, Ди Тайлерге жанагы видеону көргөндүгүн айтып, "Бул жагын кандай түшүнсөк болот? Эч кандай тең эмеспиз. Ошол жерден аябай чоң ката кетирипсиң. Эми бул күнөөңдү кантип жууйсуң" деп сураса, Тайлер Диге: "Бул жерде менин эч кандай күнөөм жокко. Алар мени ушундай кылууга мажбур кылышты" десе, Ди Тайлерге: "Алар сени мажбур кылышса, мен дагы сени мажбур кылам. Сен ушул бычакты алып аларга өзүң барасың дагы өзүң өлтүрөсүң. Сырттагы балаңдын өмүрүн ойло, анын кайда жашаарын менин адамдарым жакшы билет. Башка эч нерсеңди билбейм" деп катуу коркутат. Албетте ушинтип Тайлерде кайра эле эч кандай аргасы жок болуп калды. Эми аларды кантип өлтүрөм? Ушинтип түрмөдөн чыкпай калып кетемби? Балама өмүр бою жолукпай каламбы деп ар кандай ойлорду ойлонуп, түндө уктай албай жатса, Ди аны тынчтандыруу үчүн наркотикалык зат берет. Ди Тайлерге эртең менен газ менен Полдун чачын тегиздеп берүүгө барганда аларды өлтүрөсүң деп айткандыктан, эртең менен турган Тайлердин денесин калтырак басып, өзүн өтө жаман сезип эле газ менен Полдун бөлмөсүн көздөй жөнө баштайт. Ди болсо ага дагы бир жолу эскертип, газ менен Полду экөөнү тең өлтүрөсүң, бири өлүп, бири өлбөй калбасын дегендей кылат. Бир бутуна жипти байлап ошол жака бычакты сайып алып эч нерсе билдирбестен кирип барган Тайлер бөлмөдө газ эле бар экенин билип, анын чачын тегиздей баштайт. Бир аздан соң бөлмөгө кирип келген Пол дароо эле бир нерсени байкап, Тайлер бүгүн бир аз башкачасың го деп сурайт. Көрсө алар Тайлердин бүгүн боштондукка чыгаарын билип калышкан болуп, "Эмне унчукпайсың? Бүгүн боштондукка чыгат экенсиң го, тескерисинче кубанбайсыңбы?" деп айтышат. Тайлердин болсо денесин калтырак басып эле шымынын ичиндеги бычакты алып чыгууга такыр эле батын албай койду. Чачтарын тегистеп бүткөндөн кийин бөлмөдөн чыгып жөнөп, бактыга жараша газ менен Пол Тайлердин түрмөдөн чыгып жатканына жакшы гана адамча сөздөрүн айтып чыгарып жиберишет. Сыртта болушунча убакыт өткөрүп, коркуп отуруп бөлмөгө кирип келген Тайлер бөлмөдө кусуп аябай жаман болуп жаткан Дини көрөт. Көрсө мунун баардыгын Тайлер кылган болуп, ашканада иштегендиктен ар дайым ал жака кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар болгон Тайлер Динин катылып турган болгон наркотикалык заттардын баардыгын алып, анын тамагына кошуп берип салыптыр. Жыйынтыгында Ди ашыкча наркотикалык заттарды колдонуудан улам өтө кыйналып жаткан болуп, муну ким кылганын, эмне кылганын дагы түшүнүп калыптыр. Ошол жерден ал дароо эле Тайлерге кол салып, экөө мушташа башташат. Бирок Динин алы аябай эле кетип калган болуп, алсырап эки көзүн жалдыратып эле отуруп калат. Тайлер болсо өзүн тынчтандыруу үчүн чылымын чегип, телефондон кимдир бирөөгө кабар бергени аракет кылып жаткан Динин телефонун дагы алып койду. Ошентип бир канча мүнөттөн кийин Динин оозунан ак көбүк чыгып эле ашыкча дозадан улам ошо бойдон о дүйнөгө аттанып кете берет. Андан кийин Тайлер бөлмөнүн баардыгын жыйнаштырып чыгып, бычакты да жоготуп, Дини адатынча өз төшөгүнө жаткырып коет да эшикти каккылап эле кароочуларга кыйкырып жардам сурай баштайт. Ошентип Динин наркотикалык заттарды колдонуп жүргөнү билинип, ашыкча дозадан улам көз жумду деп табышат да Тайлерден эч кандай шек санашпай эле анын буюмдарын жыйнаштырып беришип, боштондукка чыгара башташат. Аны чоң дарбазаны көзөй алып бара жатышканда акыркы болгон окуялардан эптеп кутулуп чыгып баратканына сүйүнөт. Албетте өзү жакшы адам болуп, эч кимге зыянын тийгизбей жүргөнү менен болбой эле түрмө деген түрмө болуп, өзү каалабаса дагы жашоо үчүн күрөшүп бир адамды өлтүргөнгө аргасыз болду. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.